Эгемендик алгандан кийин өлкөбүздө салттуу эмес ар түрдүү диний агымдар жаандан кийинки козугарындай жайнап кирди. Руханий боштуктан пайдаланып, таяксыз мунжудай тайсалдап турган жарандарыбыздын аң сезимине залалдуу идеялардын үрөөнүн себүүгө белсенип киришти. Мындай багыттардын бири 90-жылдары Борбордук Азияда өз идеологиясын жайылтуу ишин жигердүү колго алган Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюму болуп эсептелет. Хизбут Тахрир аль-Ислами Ислам азаттык партиясы бул исламдын кээ-бир пикир идеяларына негизделген саясий партия. Ислами халифатты кайра түптөөгө чакырат. Ал 1953-жылы батыш өлкөлөрү тарабынан жакынкы чыгыш аймагындагы рухий лидерлердин бири-бири менен пикир келишпестигин пайдаланышып, Такиюддин Набаханиди каржылап, аны негиздөөчү кылып бөлүнүп чыгуусуна себепкер болгон. Негизги максаты Борбор Азиядагы өлкөлөрүнүн ичинде диний жана саясий абалын туруктуу эмес кылып бийликти кулатып, ислам халифатын алып келүү. Азыркы учурда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун офистери Лондондо жана Бейрут шаарларында жайгашкан. 2003-жылы гана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому менен бул уюмдун ишине өлкөнүн аймагында тыюу салынып, уюмдун иши мыйзамдан тышкары болуп калды. Көрүлгөн чараларга карабастан уюмдун мүчөлөрү өлкөбүздөгү кырдаалды туруксуздаштырууга аракет жасап, коомго жик салып, жарандык аң сезимге бүлүк түшүрүү боюнча жашыруун ишин улантып келет. Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун бүлүк салуу ишинин мисалы катары 2024-жылдын май айында Жалал Абад облусунун Сузак районунун Бегабад айылында мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна араб жазуусу бар ак желектерди орноткон. 2024-жылдын 9-декабрында Жалал Абад шаарындагы Азирети Аюб, Иманкул Ажы мечиттерине жана Жалал Абад шаарынын казыятына Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жөнүндө жаңы мыйзамдын кабыл алынышына каршы баракчыларды таркатканын алсак болот. Бул иш-аракетти ачыктан ачык согуш жарыялап, мамлекетибиздин кадыр-баркына, символикасына шек келтирүүнүн эң жогорку деңгээли деп билсе болот. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын УКМК Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы бул ооруну облустун аймагында түп тамыры менен кыркуу чечимин кабыл алган. Кылмыштын изи суу электе Кыргыз Республикасынын жараны, Жалал Абад шаарынын тургуну Абдусаматов Закиржан кармалган. Өз көрсөтмөсүндө Закиржан бул кылмыштын буйрутмачысы болуп, Хамражанов Мурадил аттуу Жалал Абад шаарынын башка тургуну экендигин айтып берген. Жалал Абад УКМК кызматкерлери 2024-жылдын 12-декабрында тинтүү жүргүзүп, уюмдун 22 активдүү мүчөсү колго түшкөн. Кылдат сурак жүргүзүп, беттештирүүнүн жана уюлдук телефондорун кароонун жыйынтыгында лидери уюштурган Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун Жалал Абад шаарындагы уюшкан тармагынын бети ачылды. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча ыкчам кызматкерлер бул уюмдун жогорку деңгээлине чыгып, өлкөбүздүн ар кыл бурчунда жашаган бир топ жарандарыбыздын сары изине чөп салышты. Ыкчам байкоонун жүрүшүндө 2024-жылдын 26-декабрында Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун Кыргыз Республикасы боюнча масулдары Бишкек шаарынан Умурзаков Алмаз, Кара Суу шаарынан Аскаров Валиш жана Мусаиди Парахеддинов Изатулло кармалышты. Ыкчам кызматкерлер Хизбут Тахрирдин республикадагы түзүлүшү жана каржы маселеси тууралуу маанилүү маалымат алышты. Масул бул Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун республикадагы лидери. Мусаид бул Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун шаарлар же райондук лидери. Чымырканып иштөөнүн жыйынтыгында атайын кызматтын колунда Хизбут Тахрирдин ишин Кыргыз Республикасында жана сырттан уюштуруу тууралуу маалымат келип түштү. Маалымат алынганда ыкчам кызматкерлерге Ош облусунун Кара Суу шаарынын тургуну Юсупов Низамидин экендиги маалым болду. Ал Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун Кыргыз Республикасынын мандупу жана кыядаттын өкүлү. Кыядат Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмдун чет өлкөдөгү администрациясы же штабы. Мандуп Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун Кыргызстан боюнча өкүлү. Тергөө учурунда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун каржы пирамидасы жана жашыруун басмаканасы аныкталган. Уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүш үчүн, китепчелерди жана баракчыларды чыгарыш үчүн, кармалган жана соттолгон уюмдун мүчөлөрүнө жана үй бүлөлөрүнө көмөк көрсөтүү үчүн ай сайын ар бир мүчөсү колунан келишинче акча каражатын өзүнүн мүдүрүнө берип турчу.
Бир жылдын ичинде республика боюнча 7,5-8 миллион сом чогулуп турган. Жыйналган акча каражаттын кайсыл жакка жумшалып жаткандыгы боюнча Хизбут Тахрир уюмунун жетекчилиги эч кандай маалымат жана отчетун беришпечи. Мен Мурзаков Алмазбек Автодилович 22.81 жылы Манису шаарында төрүлдүм. Бишкек шаарынын тургуну болдум. 2003 жылдан баштап 2024 чейин Хизбут Тахрир ал-Исламиянын мүчөсү болдум. 2024 жылынан баштап, сентябрь айынан баштап декабрга чейин Кыргызстан Республикасы боюнча Хизбут Тахрир ал-Исламиянын масул Кыргызстан деп Амир тарабынан дайындалган. Биздин правила боюнча, идара боюнча ар ай сайын мүчөлөр илтизамат топтоп турат. Илтизамат деген бул партийный взнос. 10%тен берүүчү азыр болсо ким канча мүчөлүгүнө карап беришет. 15 миңден 20 миң долларга чейин акча топтолуп турат. Негизи правила боюнча, идара боюнча бул партийный жактарга иштетилет. Калган акча жогорку жетекчиликке кетет. Шикаят коюп өйдөгө кат жөнөтүлгөн. Ал катта Низамидин тууралуу болгон. Низамидин бул мандуп Кыргызстана деп айтылат, Амир тарабынан дайындалган. Мандуп деген ошол Амирдин түзмөктүү жардамчысы деп эсептелет. Кассадан акча алып тура эместер жака жумшап койгон, идара жака эмес деген туурасында шикаяттар болгон. Азыркы учурда Юсупов Низамидин Кыргызстандан чыгып кетип, чет өлкөдө жүрөт. Ага карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо 331-беренеси жана алдамчылык 209-беренеси менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Муну менен токтоп калбастан, камакка алынган Карасулук Мусаид Парахединов Иззатулло Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунун Арстанбаб айылында ай сайын дарс өткөрүп келген. 2025 жылдын 27 январдан 28-не караган түнү атайын техника тез жардамдын коштоосунда экстремисттик топтун мүчөлөрүн кармоо үчүн Арстанбаб айылына чыгып, жыйынтыгында 9 мүчөсү кармалып калды. Бардык жүргүзүлгөн операциялар пландуу ыкчам иштин жыйынтыгы болуп эсептелет. Ошондой эле УКМКнын жетекчилиги өз методунда коомго тартуу үчүн аяр ыкманы да колдонот. 2025 жылдын 30 январында Кыргыз Республикасынын УКМК Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын жыйындар залында Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун активдери, облустун укук коргоо органдарынын жетекчилиги, облустук казыяттын өкүлдөрү, айыл башчылары, ардактуу аксакалдары, диаспоралардын өкүлдөрү жана социалдык мекемелердин өкүлдөрүнүн катышуусунда жалпы профилактикалык түшүндүрүү иш-чарасы болуп өттү. Иш-чаранын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кирип жаткан өзгөрүүлөр боюнча тапшырмалары 2024 жылдын 5-июлунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев өткүзгөн жыйында коюлган талаптардын аткарылуусун белгилеп, тиешелүү органдардын компетенциясы жана Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун калкка тийгизген терс көрүнүштөрү тууралуу түшүндүрүлдү. Мен Хамза Мурат Лополатович 1970 жылы Жалал-Абад шаарында өсүп улгайт. Мен 2002 жылы Хизбут Тахрир партиясынын мүчө болдум. Ошол жолдо мен астке тепкичтен жогору тепкичке чейин өстүм. 2022 жылы мен Хизбут Тахрирдин жетекчиси, яғни масул болуп тайындалдым. Менин колумда 50-ке жакын мүчөлөр бар. Биз ай сайын акча топтоп, бул акчаларды биз китепчелерге баракка чыгарганы, ашкан акчалар десе, акчага ким жоопкер болсо ошол адамга берет элек. Бул адам кай жерге бул акчалар ишеткенин биз билбейт элек. Эмне дегенде бул акчаларды бизден жогорку инстанциялар уруксат бербейт элек. Мен айтат элем, азыркы учурда мен Хизбут Тахрир партиясынан кайттым, чыктым. И şu Хизбут Тахрирге мүчө болгондар баарысыга айтат элем, бул партиядан чыккыла, жакшы жашагыла. Эмне дегенде азыркы учурда Кыргызстан Республикасында өзгөрүүлөр өтө чоң. Президент саясатынын астында, УКМКнын төрагасынын саясатынын астында өзгөрүштөр өтө көп. Мектептер курулуп атат, бакчалар курулуп атат, көчөлөр тегизилип атат, үйлөр түшүп атат. Хизбут Тахрир мүчөлүгүнөн чыгып, Кыргызстандын өнүгүшүгө өз салмагын кошушуга аракет кылышын сурайт элем.
Мындан тышкары, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун идеологиясынан баш тарткан жарандарды социалдаштыруу максатында социалдык кызматы тарабынан жөлөк пул алууга 2 үй-бүлөгө сертификаттар берилип, Жалал Абад облусундагы Арстанбаб айылындагы Ак Илбирс балдар лагерине, 2ден балдарына Жалал Абад шаарынын мэриясына жана Сузак районунун акимчилигине ондон жолдомолор берилди.